Илгери Капчыгайдын коргулташтын арасында бир түлкү ийин жасап алып, анда көп жылы жашап, тары ийинге эч ким барбаптыр. Бир күнү күн аябай суук болот. Түлкү ийинден чыгып, тамак издеп жөнөйт. Ал кетери менен ачка кылжыйган бир карышкыр түлкүнүн келишин күтүп ийинге жатып алат. Түлкү жолу болуп, курсакты кампайта тойгузуп, кечке жуук ийинге келет. Караса, карышкырдын изи. Дароо ойлоно калат. Эгер карышкыр болсо, мени сокойбойт. Амал табайын, деди. Ийиндин оозунан алынын бардыгынча «Иним, барсыңбы? Мен келдим», деп обон сала кыйкырды. Карышкыр болсо чоң жырткыч айбан келген экен деп булк этпей дымып калат. Түлкү дагы чыйкылдады. «Иним, сен соо эмессиң го? Келгенимди жооп берчү элең. Ал кайратың кайда кеткен?» Карышкыр түлкү экенин билгенден кийин «Ау» деп обон сала күркүрөп жооп берет. Түлкү болсо карышкырдын бар экенин билип: «Ошентип бая эле айтпайсыңбы? Мен карга оонап, тазаланып келейин», деп шылтоолоп туруп жылт коет. Ач көз акмак карышкыр эми тоем деп тилин салаңдатып, түлкүнүн келишин күтүп жата берет. Аң оолап жолу болбой келаткан мергенчилер ийинди көрүп, капкан салып койсо, карышкыр түшүп калат. Ошентип түлкү амал менен бир ажалдан калат да, карышкыр алданып өлгөн экен.